Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизде геометрия сабагы кесилген пирамиданын көлөмү. Мынакей жолшу турмушубузда кесилген пирамида. Силер менен математика мугалими Дамир эже. Аралыктан окутуубузду улантабыз. Аралыктан окутуудагы алтын эреже. Үйдө болуу, санитардык гигиеналык эрежелерди сактоо, убакытты туура бөлүштүрүү, сабактарды көрүү, түшүнүү, тапшырманы аткаруу, суроолорду берүүдөн тартынбоо, көзгө көнүгүүлөрдү жасаганды унутпайбыз. Бүгүнкү сабакта кесилген пирамиданын көлөмүн табуунун формуласы менен таанышасыңар. Кесилген туура 3 бурчтуу пирамиданын көлөмүн табууга маселе чыгарасыңар. Туюнтмаларды эсептөөнүн эрежелерин кайталайсыңар. Мынакей бул тегиздикте мейкиндикте кесилген пирамиданы көрүп турасыңар. Бул дагы туура 6 бурчтуу пирамида. Кесилген пирамиданын көлөмү төмөнкү формула менен аныкталат экен. Бул жерде S1 S2 кесилген пирамиданын негиздеринин аянттары, H кесилген пирамиданын бийиктиги. Муну биз биринчи формула деп белгилеп алалы. Мына бизге 4 бурчтуу кесилген пирамида берилди. Карагыла балдар. Мынакей бул кичине негизинин аянты S2, бул чоң негизинин аянты. А бул болсо бийиктиги. Карагыла эми. Негиздеринин аянттарынын суммасына барабар экен. Бул жерде каша калып калыптыр. Бул бийиктиги 3төн бирине көбөйтүп коет экенбиз. Баардыгын кошуп туруп, бийиктигинин 3төн бирине көбөйтүп коет экенбиз. Эми ушул кесилген пирамиданы формуласын карайлы. Каяктан келип чыгат дейт да. Мына биз толук пирамиданы көрүп турабыз. Андан кийин бул жакта боелгон бөлүгү бул кесилген бөлүгүн көрсөтүп атат. Формуланы далилдөө үчүн берилген кесилген пирамиданы толук пирамидага чейин толуктап алуу керек экен. Ал толук пирамиданын көлөмүнөн толуктоочу пирамиданын көлөмүн кемитүү керек экен. Мынакей бул баардыгы толук пирамида, бул кесилген пирамида. Эми мындай пирамидалардын негиздеринин аянттарынын катышын, мынакей негиздеринин аянттарынын катышын алардын тиешелүү бийиктиктеринин квадраттарынын катышы аркылуу. Мынакей бул кесилген пирамиданын бийиктигин карасаңар, секи H менен турат. Ал эми толук пирамиданын бийиктиги чоң H менен турат. Ушулардын катыштары аркылуу туюнтуп алуу керек экен. Бул силердин окуу китебиңердин 122 бетинде берилиши боюнча өз алдыңча далилдөөсүн карап, далилдеп көргүлө. Азыр биз кесилген 3 бурчтуу туура пирамиданын негиздеринин жактары белгилүү экен. Туура пирамида болсо, демек ал тең жактуу 3 бурчтук болот. Мынакей. Мына кичине негизинин жагы белгилүү экен, 3 сантиметрге барабар экен. Бийиктиги 6 сантиметр болсо, кесилген 3 бурчтуу пирамиданын көлөмүн таап көрөбүз. Берилди. Мынакей A1, B1, C1 деген кесилген 3 бурчтуу пирамида. Мына бул жагын карап атабыз. A'сы 5 сантиметр, B кичине негизинин жагы 3 сантиметр, бийиктиги 6 сантиметр. Чыгаруу үчүн формуланы эле колдонуп коебуз. Мынакей. Биз жанагы биринчи формуланын ордуна койдук. Бул 3төн 1 формулада бар. Бийиктиги 6 сантиметр деп турат. Бул жерде болсо, биз болсо тең жактуу 3 бурчтуктун аянтын тапканды билебиз да. А квадрат 4төн тамырастан 3кө көбөйтүлөт. Ошондо биз Аны квадратка көтөрүп койдук. Андан кийин квадраттык тамырда А квадрат жанагы биринчи чоң негизинин аянты 25 көбөйтүлгөн тамыр астында 3 бөлүнгөн 4 болот. Ал эми экинчи кичине негизи бул B квадрат көбөйтүлгөн, бул дагы туура 3 бурчтук болгондуктан B квадрат көбөйтүлгөн 4төн тамыр астында 3кө барабар. Бул болсо кичине негизинин аянты. Мурунку слайдтагы формула менен чыгарып атабыз. Анан амалдарды аткарабыз. Бул жерде көрүп турасыңар. Тамырдын астындагы
тоюнтмаларды көбөйттүк. Ош 16 болот, 16-дан 4 чыгып кетти квадраттык тамырдан. Бул жерден квадраттык тамырды квадраттык тамырга көбөйтсөк, тамыр астында 3 калды. Мындан 25-тен 5 чыкты, 9-дан 3 чыкты. Мына могул жердеги тоюнтмадан, амалдардан бул чыкты. Мунун өзүн жазабыз. Андан ары эми бул жерден алтыны 3 бөлүп койсок 2 калды. Анан жалпы бөлүмдөрү 1дей. 4-тün өзүн алабыз да, анан буларды кошуп коебуз. Мынакей 25-ке 15-ти кошсоңор 40, 40-ка 9-ду кошсоңор 49. 2 менен 4 кыскарып кетти дагы. 2ден 49 көбөйтүлгөн тамыр астында 3 сантиметр куб болуп калды. Мындан ары дагы жөнөкөйлөтсө болот, бирок биз ушул бойдон эле жообун жазып коелу. Мынакей жообу 2ден 49 көбөйтүлгөн квадраттык тамырда 3 сантиметр кубка барабар болот экен. Мына көрдүңөр балдар, өтө мындан дагы татаал маселелер бар. Эми тапшырма кесилген пирамиданын көлөмүн эсептөөнүн формуласын өз алдынча китептен далилдеп көргүлө. Ал жакта чыгарылган, силер эсептөөлөрдү гана жүргүзөсүңөр. Кесилген пирамиданын көлөмүн эсептөөнүн мисалын дептерге жазып, окуу китебиңердин 122-бетиндеги номер 2 маселени чыгарып көргүлө. Карантин учурунда үйдө болгула. Байланыш. YouTube'да Дамирети, WhatsApp, Telegram номер, анан электрондук почта. Саламатта калгыла.